Ош шаары жол тыгынынан арыла албай келет. Мындай маселени жоюунун бир жолу Борбордук базардын ичиндеги автовокзалды шаардын четиндеги мамлекеттик автобекетке жылдыруу дейт жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Шаарды иретке келтирүү үчүн автобекетти көчүрүү сунушу боюнча тургундардан кат келип түшкөн. Мындан улам кала мэриясы көчүрүү чечимин кабыл алган. Мындай жеке карап айтканда Ош Бишкек каттам боюнча каттоочу таксисттерден да арыздар түштү да. Ушул маселени чечүү максатында азыр эски шаардын Борбордук көчөсүндө жайгашкан автовокзалды жабуу, кайсы бир маршруттар башка жерде калуу мүмкүнчүлүгү талкууланбайт. Бардык маршруттук таксилер жалпы багыт боюнча. Андан сырткары мындай шаар аралык, анан эл аралык багытта каттоочу жегил машинелер дагы ошол экинчи автовокзалга көчүрүлүү чечими кабыл алынды. Ош шаарынын вице-мэри Кутманалы Абдрахман уулу автобекетти көчүрүү менен каладагы жол тыгыны 30-35% жоюларын белгилейт. Бирок бул чечимге айдоочулар макул эмес. Илгери барганбыз ал вокзалга. Болбогончулук эки адамдын кызы мен Караулжага каттайм. Болбойт да. Илгери барганбыз. Бир адам жылбай 3 ай жүргөнбүз о шаарда. Бир адам чыкпай пустой. Шаардан башка аймактарга каттаган айдоочулардын айтымында автовокзалдын жол тыгынына тиешеси жок. Эгерде көчүрүлө турган болсо, биздин иш оорлошот дешет. Автовокзал жылышына биз каршы элек. Себеби элдин көпчүлүгү биздин автовокзал базарга жакын болгон үчүн ушул жерге элге оңой болот да. Анан биздин жаңы автовокзал дейт, бул биздин Борбордон чекерактагы автовокзал. Ал жерге эл барбайт. Вокзалдагы шоферлордун 90% кредити бар. Аяка ел болбаса ким төлөйт? Эки адамдын кызыкчылыгы болуп атат азыр. Азыр рабочий класс бүт саясатка катуу болуп калган, билет бардыгы. Эми эки адамдын кызыкчылыгы үчүн 300 адамды кыйнаш керек баяка. Вокзалдын тың болгончо мына жолдун эки жык машина келип коюп калат. Пробка мына өзүңөр көрүп турасыңар, мына жолдун эки жык машина. Машина кайга барат? Машина жок болсо пробка. Эл бакша бейман жеңил машиналар кирип атат мына. Жерде тартип жок. Просто жеңил машина коюп кетип атат. Вокзалдан жок. Жерден жылып кетсе эл кыйналат. Ал жактан келип балдар окуйт. Адаш былтыр бир жыл жылганда балдар адашкан. Көп бала жоголгон. Учурда иштеп жаткан автобекет жеке менчик. Шаар бийлиги аны жылдыруу менен каланы иретке келтирип, жана каражатты мамлекеттик бюджетке түшүрүүнү көздөп жатабыз, дейт вице-мэр. Ошондой эле шаар ичиндеги кечи автобустардын каттамы жаңы автобекет аркылуу кетерин, болушунча жүргүнчүлөргө шарттар түзүлөрүн кошумчалады. Жок, биз азыр бул аракеттенип жаткан автовокзал биринчиден ал автовокзал болуп иштөөгө бир нормативдик актысы жок. Ал бир түрдүү коммерциялык багытта иштөөгө уруксаат берген атайын мамлекеттик актысы бар. Демек бул жер автовокзал деп айтууга да негиз жок да. Менин оюмча ал жерде ал жеке ишкердин объектиси, ал өзү каалаган максатта кийин ишин уланта берет. Ош шаарындагы мамлекеттик автобекет 15 жылдан бери иштебей турат. Кароосуз калганы менен абалы учурда иштеп жаткан автобекетке салыштырмалуу бир топ эле жакшы. Жалпы аянты 4-5 эсеге чоң. 20 апрелге чейин шаардык мэрия тарабынан оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, талапка ылайыкташтыруу пландалган. Жаңы автобекеттин жалпы аянты 4 гектарды түзүп, ал жерде 1500 кичи автобус, 4000ден ашуун ар кандай жеңил унааларга ылайыкташкан. 10 майда эски автобекет жабылып, Ош мамлекеттик автобекети иштеп баштайт. Адина Досумбетова, Замбузриков, Ынтымак.